Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар. Мен дагы Өмүрбек Чиркешевич байкем окшо блогер болоюнчу. Өмүрбек байке ноокаттын жол жөнүндө айтып ичим ачат деген экенсиз. Сиз ноокаттын жолун эмес, жумгалдын жолун көрүшүңүз керек экен. Ноокаттын жолун жайында кетип баратканда ноокаттын алмасы, дүйнөдө андай жыттуу, андай таттуу алма жок го. Ошондон карт тештеп коюп, ал жолдо маза кылып, Кызылкыя чейин кетип калсаң байкалбайт. А мына жумгалдын жолуна келсеңиз, жана Кызарт деген белибиз бар, ошо Кызарттын белинен ашканда биздин таксисттер эмне кылат? Отурган отургучун алат дагы анын ордуна эр токумду коюп туруп, андан нары көздөй чапкан бойдон кетет да, ат мингендей элечи. Бирок ойлоп калдым, ошол жолдордун да пайдасы тиет экен, жумгалыктар атайын жасатпай атабыз өзүбүз, анткени бул жанагы эр токумду кадап алып туруп Кызарттын белинен нары көздөй центр чаекти көздөй жеткичекти эр токумга минип алып, мына ушу простатит айгат. Баардык элдин баарына жарнамага тарайтып коеюн. Бул бир пайдасы. Экинчи пайдасы, жумгалга бир келип кетсеңер, кимдин бөйрөгүндө таш болсо, мына ошол ташы түшөт. Мына көрдүңүздөрбү? Жаман нерсенин да аркасында чоң жакшылык бар дегендей, ошондой биздин жолго дагы келип кетиңиздер. Мына ошондо жүрөгүңөр дагы ооруйт, биздин жолдо башка жериңер дагы ооруйт. Кайрадан Баткен менен Оштун чек арасында турабыз. Bir gün, 2 gün Баткен жергесинде болдук. Баткендик кызыбыз Перизат Суранова чоң рахмат. Бизди баткендиктер жакшы тосуп алды. Жаратылышы ажайып, эли керемет экен. Азыр Ош шаарындагы жолугушубузга шашып бара жатабыз. Тилекке каршы бүгүн ноокатка токтой албай калат экенбиз, бирок сөзсүз түрдө кийин келебиз. Перизат, сизге чоң рахмат. Жолдошторуңузду көрдүк. Сизди тааныган адамдарды көрдүк. Баары сизди сыйлап колдойбуз деп. Сиз үчүн дагы биздин партияга добуш бергенге даяр экенин көрүп абдан кубандык. Сизге чоң рахмат. Менен Ош областынын чегинде турабыз. Мынакей бул жерден сапаттуу жол бүтүп, бул жерден ноокаттын жолу башталып атат. Ноокат районунун ичиндеги жол дагы эл аралык статуска ээ, бирок ал абдан талкаланып, бузулуп калыптыр. Илгери али бир анекдот бар эле. Өзбекстандан машинада уктап келип атсак эле, анан кийин машина тарак-турак болуп, өдө ылдый болуп, жаман жолго түшкөндө ойгонуп кетсек Кыргызстан экен деп айтат эле да. Азыр мына ошол анекдот эске түштү. Зымырап Баткенден келип, Ноокаттын территориясын өткөндө калдыр-шулдур болуп атат машиналарыбызчы. Анан Ноокаттын эли дагы мээнеткеч, жоош момун эл. Кезегибиз келди деп дагы сураган жок. Мына ушул жол мына курула турган убага келиптир. Биз депутат болсок да, болбосок да бул маселени өкмөттүн алдына коюшубуз керек. Бишкектен Торгартка чейин, Оштон Эркештанга чейин, Бишкектен Таласка чейин бардык жолдор мындай бүттү. Көлдүн айланасында жолдор курулу баштады. Ноокаттын ичиндеги жолду оңдоого убакыт келди. Булардын дагы кезеги келди деп ойлойм.